Стоматология жаатында кандай революциялар? Тишти роботтор дарылап калышы мүмкүн. Роботторду деле кимдир бирөө иштетиш керек болуш керек. Тиш дарыгердин катышуусу сөзсүз керек болот. Роботизация болгон күндө деле ошол бор машинанын үнү чыга береби? Лазер менен дагы ошол нерсени тазалай турган мүмкүнчүлүгү барат болушубуз керек. Сиздин алып келген жабдыктар гарантия болобу? Ушул бир аппарат ала албай жүрдүм эле да. Жалпак тил менен айтканда 2GIS. Жасалма интеллект колдонуп атасыңарбы? Оюбузга келбеген тиштердин формасын жасалма интеллект коюп бере алат. Жаңы технологиялар тиш дарылоодо жөн эле бир маркетинг курал эмеспи? Илимий даражасын чоңойтпосо жөн гана маркетинг болуп калышы мүмкүн. Лазер зыян эмеспи? Лазер канды токтотууга жардам берет. Бейтаптын капчыгы чөнтөгү жукараак дегенде. Эң жакшы оборудованияларды баарына бирдей колдонуш керек. Кыздын же келиндин жүзүн көрөсүз. Шариатта болсо билесиз. Жаман ойлор кетпеш керек. Биздин ниетибиз туура болуш керек да. Күзүндө картошка менен берем дегендер да болобу? Анан берем дегендер булар кимдер? Булар менин бир туугандарым. Ассаламу алейкум, арыбагыңыздар, амансыздар, урматтуу көрүүчүлөрүм, катталуучуларым. Биз кезектеги подкастты маек төшүүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезекте адаттагыдай эле коногубуз бар. Конок менимче кызыктуу, ден соолук темасына байланыштуу болот. Тагыраагы тиш маселесине байланыштуу. Коногубуздун аты жөнү Нургазы Каримов. Нургазы мырза, кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сизге чалып байланышып калганда мен Кытайда жүрөм дедиңиз. Бул жерде Кытайда шумдук нерселер чыгыптыр. Келсеңиз эле Кыргызстанда саясат кайнап атыптыр. Күн ысык, саясат кайнап. Күн да ысык, саясат да ысык болуп атыптыр дегендей. Кыргызстан эми баягы өзүңүз билесиз, революцияларга бай, инкылаптарга бай өлкө экен. Кытайга барып келдиңиз, ушул тиш жаатында, стоматология жаатында кандай революциялар болуп атыптыр? Кандай жаңычылдыктар болуп атыптыр? Кытайда өзүңүздөр билесиздер, Кытай чоң. Бул жерде бири болбосо экинчиси болбосо үчүнчүсү бир нерселерди ойлоп таба берет экен дагы. Адам баласына деги эле биздин жашоодо керек нерселерге пайдасы тие турган жакшы нерселерди ойлоп чыгыша коет экен да. Булар бири-бири менен кеңешип дагы, ортолотуп дагы бир нерсени ойлоп таба коюшат экен да. Айтайын дегеним, бизде азыр дарыгерлер, мисалы, китепте деле жазылып турат да, жанагы кээ бир кесиптер бара-бара жоголот деп. Ошол сыяктуу биздин стоматологиядагы кээ бир кесип же болбосо стоматологиянын ичиндеги эле адистиктер азыр бүгүнкү күндө азая баштады да. Айтайын дегеним, бизди келечекте имплантты же болбосо тишти роботтор дарылап калышы мүмкүн экенин көрүп келдим да. Баары бир адам өзү колу менен жасап, өзү жасай турган бар иштер калат болуш керек. Анан ошол роботторду деле кимдир бирөө жанагында токко сайып дегендей иштетиш керек болуш керек. Бизде айтып келебиз, IT технологиясына көбүрөөк басым жасап ошонун илимин алалы деп көпчүлүк жерде айтып келебиз. Бул медицинага дагы катуу мындай байланышы бар экенин көрүп келдим да. Биз мурда программалары боюнча же болбосо ушул тишти жасоо ыкмалары боюнча ушундайга эле биздеги адис керек деп ойлоп жүргөн түшүнүк болсо, мен ошону көрдүм да, эми өзүм көзүм менен көрүп, жанында туруп, ушул карап туруп. Бирок бул жерде дагы тиш дарыгердин катышуусу сөзсүз керек болот. Жанагындай сиз айткандай, роботтор өздөрү менен өздөрү келген оорулууну дарылап, же болбосо аягына чейин чыгарып, жолго салып кое албайт. Эми тиш дарылоо десе эле ошо тиш доктордун кабинетинин жанында отурганда баягы бор машинанын дарылдаган үнү көзгө элестейт да. Мен ошо бор машинанын үнүнөн аябай мындай корком, фобия бар менде. Ошондо жаңы технология, роботизация болгон күндө деле ошол бор машинанын үнү чыга береби? Баары бир же андан да бир шумдуктар, бир кереметтер болобу? Мисалы үчүн конкреттүү түрдө эмне, кандай технологияны көрүп Кыргызстанга кошо ала келдиңиз мисалы үчүн? Бул жанагы сиз айтып аткан фобия болуп аткан бизде бор машинанын үнү, чыйылдаган үнү бар эмеспи? Бул чыга берет. Эмне себептен? Бул жөн гана воздух, аба. Компрессордон келген таза аба ошол жердеги тишти аралай турган эменин гана, бордун гана айландырып тегирмен. Бул тегирмен.
ошол айландырып берип гана кеткен абаны ошондой үн чыгарат. Бул кала берет, бирок лазер менен дагы ошол нерсени тазалай турган мүмкүнчүлүгү барат болушубуз керек. Кариестерди мисалы үчүн ушуну менен тазалайбыз, тишти аралаганда ушуну менен аралайбыз. Эми келечекте лазер менен тишти жана кариестерди тазалаган аппараттар болуп калат болуш керек. Жанагы жаңы технологиялардан эмнени алып келдиңиз десеңиз, мен чынын айтайын, 2019-18 жылдан бери ушул бир аппарат ала албай жүрдүм эле да. Биздин жалпак тил менен айтканда 2 гис, 2 гис, 2 гис англисче, ошол жанагы 2 гис эгерде бизди, сизди же болбосо мени Нургазы мынал адреске кел десе, мен ошол адрести эгер 2 гис жок болсо менде, мен издеп барам. Билбей турган болсом өтүп бараткан кишиден сурайм. Мына мисалы үчүн Куйручук 2 деген адрес кайсыл жерде? Же болбосо Чыңгыз Айтматова 100 деген дарек кайсыл жерде? Деп же болбосо үйүнүн адресин, дарегинин адресине чейин сурап барам. Анан 2 гис боло турган болсо, жазып койдуңуз, подъездин алдына чейин ушудан киресиң, 3-чү этажга, 5-чи этажга, 10-чу этажга көтөрүлөсүң, квартирасы турат деп көрсөтүп коет. Ошол сыяктуу бизге дагы тишти койгондо, же болбосо тишти дарылаганда ошол 2 гисти алып келдик. 2017-18 жылдан бери алып келе албай жүрдүм эле. Анткени муну Америка, Канада ошол мамлекеттер чыгарып бизге сатпай, силерде бизге сатпаган себебин кийин түшүндүм. Силерде биздин обслуживание жок. Бир жери иштебей калган болсо, бузулуп калган болсо, технический поддержка деп коет, ошонусу жок болуп калган болсо, бул биз жардам бере албай калабыз деп бизге Орто Азияга сатышпай аткан. Беришпей аткан. Ошондо сиз айтып аткан жанагы жаңы ушу жабдык 2 гис деген, бул диагноз аныктайбы же эмне кылат ал? Жок, иштөө мезгилинде так даректи көрсөтүп берет. Бизде тиш дарылаганда, мисалы аралаганда, биз здоровый ткань деп коет, жанагы таза ткандарды дагы аралап салуу мүмкүнчү же ошондой бизде коркунуч бар да. Ал эми бул ошолордон алыс кылат. Мейли ошол чет өлкө, кайсы өлкө болбосун, өнүккөн чет өлкөлөрдөн жаңы чыккан бир жабдык, жаңы чыккан бир аппаратты алып келип колдонгон күндө деле баары бир бейтапта бир суроо болот. Кепилдик, гарантия дегенчи. Канчалык деңгээлде ошол гарантиясы узагыраак болот? Же болбосо кече жакында эле мага ушул подкастка Сабырбек Жумабеков келди. Ал дагы ошол травматологияда ошондой темирлерди колдонобуз чет өлкөдөн алынып келинген деп. Кээ бирки ушул жабдыктар бар. Бул эми Кудай өмүр берсе, өмүрү өткүчө ушул кепилдик беребиз. Өмүрүңүз өткүнчө бул ушу жетет дегендейчи. Сиздин алып келген жабдыктар ушул өмүрү өткүчө бир гарантия болобу же бул стоматологияда андай нерсе? Туура эле кепилдикти баары сурашат. Бул жерде кепилдик дегенде биз түшүнүшүбүз керек, биз ооздун ичине кепилдик сурап атабыз. Макул, дарыгер кепилдик берген күндө дагы ошол оорулуу дарыгердин бүт жана өзүнө керектүү услуганы да алып кетти, бирок ошого талапка ылайыктуу профилактика кылып тазалап жүрө турган болсо, бул кепилдиктин үстүнө дагы өзү жардамчы болуп, ошону кепилдигин узартат. Эгер карабай таштап салган болсо, жуулбай калган болсо, бул кепилдиги азая берет. Же болбосо бизде медицинада дегеле кепилдик деген нерсе бир аз өбөн түйүлүшү мүмкүн. Бул тиш дарылоо жаатында болсо, кепилдик биз айткан бир убакытка чейин гана болушу мүмкүн. Же болбосо, мисалы, жанагы профессор, академиктердин ойлоп тапкандары бар да бүгүнгө чейин. Ошол бир тишти ойлоп таап, ушуну койсоңор 10 жыл жүрөт, 20 жыл жүрөт деген болсо, биз ошону гана аралыкты айтышыбыз мүмкүн. 3 жыл жүрөт десе, ошол аралыкты гана айтышыбыз мүмкүн. А бирок жана сиз айткандай өмүр бою ушул менен өлөсүң деген болсо, анда жок да. Тиштерге диагноз коюуда сиздерде да мындай жасалма интеллект колдонуп атасыңарбы, адистер? Бүгүнкү күндө башталды. Бар. Жасалма интеллект менен биз адамдын бет жаагынын түзүлүшүн, бизде бет жаакта эми орусча болуп калат, эми жана тоголок бет, 3 бурчтуу бет, же болбосо 4 бурчтуу бет, квадратный, круглый, овальный деп бөлүнөт да. Беттерге жараша биз оюбузга келбеген тиштердин формасын жасалма интеллект коюп бере алат.
Мисалы маңдайкы айталы бир 25 21 же болбосо 25 же болбосо 28 тишти оңдоткон күндө деле ошонун ичин баарын ооздун ичиндеги маалыматты ошол компьютерге киргизип ал жерден биз коюп бер деп сурай турган болсок ал биздин оюбуздан да жакшыраак кылып коюп берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду да. Эски ыкмалар деп айтсам туура болобу же мурда десем болобу, ошол жанагы ошондой ыкмалар менен коюлган жанагындай пломбалар, коронкалар белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин мындай түшүп калган мисалдар да көп болчу да. Анан ошол жана сиз айтып аткандай компьютердик модельдөө менен колдонулган же болбосо жасалма интеллект менен мындай колдонулган ушундай ыкмалар менен канчалык деңгээлде баягы тиштердин өмүрү узагыраак болот, коронкалардын же болбосо пломбалар? Жаш кездеги коюлган мисалы эски ыкма менен коюлабы же жаңы ыкма менен коюлабы, жаш кезде жасалган тиштер булар бир аз көбүрөөк кызмат кылат. Ал эми жаңы ыкма менен койсо дагы жаш өтүп калган кезде коюла турган болсо булардын кызматы бир аз азыраак болот экен да. Шуну байкадым, анткени адам баласы биз бара баягы эмеге организм өзү негизи муну кабыл ала албай калат экен да. Анан жана компьютер менен жасалса дагы, эски ыкма менен жасалса дагы бир аз жанагы өтө мөөнөтү кызматы азыраак болуп калышы мүмкүн. Мурда тиштин калыбын алуу үчүн мындай атайын гель сыяктуу бирдемени шыбап, анан ошол катытып, анан ошонун калыбын алчу да. Азыр эми баягы ютубту карасаң, интернетти карасаң, ошол тиш доктурлар негизи ошол 3D сканерлер менен ошол ишти жасап атканын көрөсүн. Биздин Кыргызстанда деле ал мындай кадыресе нерсе болуп калдыбы сиздин клиникаңызда? 3D сканер деген аябай жакшы калып алуучу, ооздун ичиндеги маалыматтарды алуучу абдан эң ыңгайлуу, эң жакшы, бүгүнкү күндөгү эң биринчи орунда турган калып алуучу инструмент. Же болбосо биздин оозубузга эчтекени тийгизбей туруп, салбай туруп, оозду ачып туруп эле, ооздун ичин сканировать этип алып туруп эле, ошону чоңойтуп, ичинде кандай кариестер турат, кандай жерлеринден канай турган болуп турат, кайсыл жеринде налет турат, таш турат, же болбосо кайсыл жеринде тиши бар жок, баардык толук информацияны биздин оозубуздагы көрүнгөндөй эмес, компьютерден андан да чоң кылып 4, 5, 10 эсеге чейин чоңойтуп көрсөтүп берген бул 3D сканер болуп эсептелет. Сиз айткандай илгерки 3D жанагы калып алып иштеген менен 3D сканер менен иштегендин айырмасы абдан чоң. Бул бир гана дарыгерге эле эмес, оорулууга дагы аябай пайдасын тийгизген инструмент болуп эсептелет. Сиз жанагы цифровизация ушул стоматологияда да колдонулуп атат деп айтпадыңызбы? Ошол санариптик стоматология деген эмне өзү? Бул мурда кийин жок нерсе албетте, бирок ошол эле учурда мындай кыргыздын жупуну сөзү менен түшүндүргөндө муну канчалык деңгээлде колдонуп атасыңар? Санариптик стоматологияда колдонулуу, бул санариптин баары колдонулбай атат. Моюнга алышыбыз керек. Анткени бул жерде бизге керектүү иштетилчү нерселер бизге иштей албай калышы мүмкүн болуп атат да. Санариптин өзүндө. Ал эми бизге ушул жеринде мисалы айталы, элементарно биз сонго барганда санариптен бул жактан жазылып коюп барабыз, бул бизде колдонулуп атат. Бул жактан өзү жазылып коюп, анан тиш дарыгер кайсы дарыгерге мисалы каалады, сааты өзүнүн бара турган убактысын карады, ошол убакка фамилия аты жөнүн жазып киргизип койсо болот. Бул санарип. Санарипте мен кече дагы бир жакшы эмени көрүп калдым. Бизде көптөн бери колдонуп атабыз, бирок кече бир чогулуш тойдо отуруп калдык, элдер менен чогулуп. Анан ошол жерде биздин бир таанышыбыздын туулган күнү экен. Мен аны билбейм. Анын жанындагылар айтып калды, ушу туулган күнүңүз менен деп куттуктап калышты. Анан мен да куттуктасам, Нургазы, сен эртең эле куттуктабадың беле дейт. Көрсө менин жанагы киргизип койгон санарибим жанагы куттуктоо туулган күнүнө өзү автоматтык түрдө жөнөтүп калыптыр. Аны мен билбейм. Ушундай жакшы жактары бар. Анан тишке байланыштуу дагы аябай жакшы жактары бар санариптик цифровизациянын.
муну колдонуп атабыз, кээ бир жерлерде колдоно албай калып атабыз, кээ бир жерлерде бизге туура эмесирээк келип айкеш келип калган учурлар дагы бар. Жаңы технологиялар, санариптеги жаңы бир ыкмалар ошол тиш дарылоодо жөн эле бир маркетингдик бир курал эмеспи? Бизде ушундай бар деген сыяктуу. Мисалы үчүн азыр Инстаграмда ошондой тиш доктурлар, клиникалар өздөрүнүн бүт бир ыкмаларын санап өтүп анан кийин бизге келгиле дегендей кылышат да. Анан бул тек гана маркетинг эмеспи мындай жаңы технологияларды? Жаңы аппараттарды, технологияларды алып коюу бир. Мисалы, аны бир тиш доктор же болбосо бир өзүнүн кесипкөй врачы алып коюшу мүмкүн. Бирок ошонун аркасынан изилдеп, анын кандай преимущество деп коет орусча, мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошол аппарат тиш дарылоо мезгилинде кайсыл жерде жардам берет, кайсыл жерде күчү жетпейт. Ошолорду билип, окуп, илимий даражасын чоңойтпосо, жөн гана маркетинг болуп калышы мүмкүн. Ал ар бир, мисалы үчүн, бизде микроскоп деп айталы. Микроскопто колдонгондо муну окуш керек. Окубай туруп, алып, карап эле, ушундай иштей турбайбы деп иштеп кеткен бул врач туура эмес иштеп атат деп түшүнсөк болот. Алып туруп эле иштеп кеткен. Же болбосо, муну жалпак тил менен айтканда, жана микроскопто иштеткен врач правасы жок машина айдагандай эле да. Эгерде ар бир кесипти, мисалы үчүн микроскопту жакшы окуп келип иштете турган болсо, ал уже бул өзүнүн ишин мыкты билген врач болот. Анан жана маркетингти ошонун аркасынан өстүрсө болот. Ар бир эле жанагы сиз айткан башка технологияларды дагы өзүнүн кесипкөй дарыгери болуш керек. Илгери тишти дарылоодо тиш доктурлар, стоматологдор ошо тиштин каналдарын тазалоодо же болбосо ошо тамырын дарылоодо мындай көзү көрбөгөн сыяктуу колунун интуициясына ишенип мындай кылып дарылачу экен да. Анан бүгүнкү күндө заманбап микроскоптор чыктыбы? Бүгүн ал жагынан кандай? Же дагы деле ошо интуиция менен дарылашабы? Жок, бүгүнкү күндө туура. Илгери мурдакы иштеген учурларда бул тумандын ичинде жүргөн сыяктуу эле дарыгерлер көрбөй эле, же болбосо рентген болгон. Рентген бул эми сүрөт. 2D сүрөт да. Анын арка жагынан жан-жагынан көрө албайсыз. Бул рентген аркылуу дарылоо дагы бизге убагында бир жакшы мүмкүнчүлүк берген. Ошентсе дагы азыр эми илгерки дарылоолор бир аз кыйыныраак болгон. Ошол тумандын ичинде эле интуиция менен дарылаган учурлар болгон. Анан муну дарылагандан кийин болбоду. Эми ушул болчу деген түшүнүк болгон. Ал эми азыр микроскоптор менен дарылаганда каналдын ичине кирип, ал жерде канча жанагы тиштин нервинин канчасы калды, канчасы алынды, ошондой эле каналдар канчага чейин чоңойду, канча баягы узуну канчага чейин чоңойду, баарын көрүп турганга болот. Ошондой эле жана биз билебиз да, эми тишти дарылап коебуз да. Жок, ал жерде жанагы мен микроскоп менен иштегенде байкап калдым. Биз жанагы такты аралаган пилорама деп коет го бизде, такты аралаган, жыгач аралаган пилорамадан чыккан опилкасы бар го. Тиштин ичин кеңейткенде ошол сыяктуу опилкалар чыгат да. Ошол сыяктуу аябай көп жанагындай көп эсеп сандагы опилкалар чыгат. Аларды мурда эми сиз айткандай баягы көрбөй дарылаганда ошолордун ичинде калып кеткен үчүн булар бир аз баягы кепилдиги жок дарыланып калган учурлар болгон. Азыр көпчүлүк клиникаларда лазер колдонулат да. Ал мен түшүнүм боюнча бул лазердик ыкма бул ушул тишти оорутпоонун бир аргасы экен да. Анан канчалык деңгээлде бул ошондой чындап эле? Анан бул лазер зыян эмеспи түпкүлүгүндө? Лазерди колдонгондо бул оорубайт да, бул обезболивающий эмес. Же болбосо тишти жана оорутпай турбайт. Анын обезболивающий уколдору бар, ошолор тишти оорутпай турушу мүмкүн, оорутпай турат дарылоо мезгилинде. А лазер канды токтотууга жардам берет. Күйгүзүп турат. Андан сырткары эттердин өсүп кетүү мезгилинде ошолорду кыскартып,
формасын келтиргенге, же болбосо каналдын ичиндеги тиштин жана каналдын башында верхушка деп коебуз, башында ошол жактагы пайда болуп калган воспалениелерди ошол лазердин жардамы менен дарылап, ошонун жардамы менен тазалап, кургатып, өлтүрүп, анан пломбаларды койсок дагы жакшы болот да. Тиш доктурга баруу көпчүлүк үчүн чоң коркунуч да. Өзүнчө фобия бар. Анан эми ошол коркпосун деп баягындай келген бейтаптарга атайын уктатып коюу ыкмалары, седация деп коет экен го. Анан анестезиянын дагы бир ушундай бир жумшак түрлөрү бар экен. Ошол ыкмалар силерде колдонулуп атат, Анан бул ден соолукка кооптуулугу, коопсуздугу канчалык мунун? Седацияны көпчүлүк учурда жаш балдарга колдонушат. Чоң курактагы кишилерге колдонулбайт. Эгерде чоңдорго колдоно турган болсо, бул өтө корккон, өзүнүн көлөкөсүнөн корккон, же болбосо ушундай бир тиш дегенде так секирген ооруларга колдонушу мүмкүн, бирок бул седация жаш балдарга колдонулат. Анан чоңдорго көбүнчө ушул чет элдерде же бизде деле общий наркоз, же уктатып коюу жолу менен жасалып атат. Мунун дагы өзүнүн пайда жагы бар, анан зыяндуу жагы бар. Пайда жагы оорулуу эчтекени сезбей, жанагы болуп өткөн процессти билбей калышы мүмкүн. Зыяндуу жагы эми бул эс тутумга, ошол бир кандайдыр бир зыяндуулугун тийгизип коюшу мүмкүн. Бул нерсени колдонгондо ичинен көбүрөөк изилдеп, билип, анан колдонуш керек да. Бизде ошол жасап аткан, мисалы бир оорулуу келди. Ошого ал өзү каалады да, мага ошол седация менен, же общий наркоз менен жасагыла. Ошол чын эле ошого керекпи, керек эмеспи, биз ошону изилдешибиз керек. Ал өзүнүн каалоосуна карап эле, же болбосо ал кичине корком десе эле ошонун баары менен жасай берген дагы туура эмес болуп калат да. Седация менен жанагы общий наркоздун айырмасы өтө чоң. Экөөнүн дагы колдонгонду дагы так билиш керек. Тиш доктурга барсаң демейде бүгүн муну жасадык, эртең келесиң, эртең жасайбыз, анан дагы бир 5 күндөн кийин келесиң деп баягы келесиң дей берет да. Анан эми жөнөкөй бир бейтаптын бир баягы бир азыр убакыт өтө бир баалуу болуп калбадыбы? Ушу жаңы технологиялар келип атат, колдонуп атабыз деп атасыз. Ушул жаңы технология барбы ушундай мындай экинчи күнү кел, үчүнчү күнү кел дебестен эле бир күндө эле баарын эле бүтүрүп койсо баргыза турган? Бул суроо туура. Муну аябай көп оорулуулар беришет. Анын үстүнө бизде тишти эң акыркы орунга коебуз. Же болбосо, мисалы айталы, региондордон шаарга келди. Мен дейт, убактысы бар негизи көлгө кетип атат. Эс алганы. Ага убакыт бар. Ага убакыт бар. Көлдө бир жума эс алып жүргөнгө убакыт бар. Кайтканда мен дейт, 6-чы күнү барам, кечке чейин тишими бүтүрүп, анан кийин дем алыш күнү учуп кетсемби дедим эле. Шуну жасап берип койчу дейт. Же болбосо 1-чи күнү барам, 2-чи күнү кетишим керек эле дейт. Бул бир аз кыйыныраак маселе. Анан дарылаганда моюнга алышыбыз керек. Бул бизден көз каранды болбойт. Кээ бир учурларда жана каналдардын ичине дары коюп, ал дарынын жанагы өзүнүн таасири, ошол ооруган жерге берген таасирин бир аз күтүш керек учурлар бар да. Ал жөн гана ооздун ичинде турган учурда ошол жерди айыктыруу баягы мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон үчүн бир аз күтсөк, кээ бир учурда кальцийлерди коебуз, көбүнчө кальцийлер коюлат. Булар 2 жумага чейин коюлат. 2 жумада да карап көрүп, рентген тартып, ичин карап көрүп, алмаштырып, анан дагы бир 2 жумага койгон учурлар бар. Бул нерседен толук кача албайбыз, анткени дары өзүнүн ишин, жумушун аткарган убакыт ошол болот. Ошон үчүн эртең кел, бүрсүгүн кел, анан кийин 1 жумадан кел, анан мунада кел деп баягы созулган учурлар болот. Бирок салыштырмалуу баса белгилеп айта алам. Мурда бир тиш салгандыга 10 күн, же болбосо 8 күндүн ичинде 4-5 жолу келип бир тишти салдырып кетсе, бүгүн келип эртеси салдырып кетип атат. Бул жанагы
искусственный интеллект же болбосо жаңы технологиялар, ошол сиз айткан жана 3D сканерлер, ошондой эле каткамдардын жардамдары болуп атат. Эми технология, жаңы технология канчалык өнүкмөсүн, баары бир аны деген адамдын колу менен жасала турган нерсе да баары бир. Жанан ошол сиздин кесипте ошол жаңы аппараттарды, жабдыктарды өнүктүрүү үчүн ошол клиникаңыздагы дарыгерлер, адистер канчалык деңгээлде мындай эми аны окуп үйрөнүш керек да. Канчалык деңгээлде ушу чет элгөргө чыгып же өзүбүздө бир кандай бир окууларга барып турушат? Биздин Кыргызстанга дагы көп сырттан жана лектор деп коет, же болбосо ошол өзүнүн ишин мыкты билген врачтарды алып келип турушат. Кээ бир учурлар болот. Биздин ошону көрүп калсак, билип калсак, бизге пайдасы тие турган тема болсо, мен дарыгерлерге айтам, ушул жерге барып жазылып, 2 күн, 3 күн окуп келгиле. Ошол убакта жана бизге больнойлорду албай тургула да, бар окуп, анан бизге келип бул жактан эффективдүү иштегиле деп аларды бул жака жөнөтөбүз. Дагы ушундай эле учурлар болот. Чет элде бир жакшы тема болуп калса, бизге тиешелүү ушул биздин тишке байланыштуу темалар болуп калса, ошону кандай кылып дарыласак, мисалы, бир оорудан экинчи оору, экинчи оорудан үчүнчү ооруга өтүп кете берет да тиш. Эгер дарылатпай жүрсө, дарыласа деле дагы башка ооруга өтүп калышы мүмкүн да. Ошол учурларда ушуну ушинтип дарыласаңар болот. Ошону мен Адан баштап Яга чейин көрсөтүп берем деген врачтар болсо, биз чет элге чейин учуп барып, окуп келгенге даярбыз, окуп келип атабыз. Былтыркы октябрдан кийин эле бир 3 өлкөгө чыгып окуп келдим. Аябай бизге керектүү темалар болуп, мен өзүм кызыгып ушул ооруну кантип дарыласа болот экен. Мисалы, айталы тиштин түбүндөгү жана калган инфекцияны кантип жуусак болот экен, кантип дарыласак болот экен. Жуу ыкмалары бар. Деги эле ошону кантип толугу менен дарылап койсок болот экен деген суроолор мени көп көйгөй болуп жүргөн. Ошолорго чыгып калган жанагы лекторлар, врачтар, мен ушуну үйрөтөм дегендерге мен жазылып барып көрүп келдим. Андан сырткары биздин врачтар дагы барып окуп келип турушат Россияга. Бул жерде каерде болсо ушул чет элге барып окуп келип турушат. Мына бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө ушул тиш дарылоо, стоматология жаатында эң кымбат, эң заманбап жабдык же технология бул эмне? Ошол нерсе бизде барбы? Же болбосо айта аласызбы, ушул дүйнө жүзүндө ушундай бир жаңы нерсе чыккан, бирок ал бизге келе элек деген сыяктуу мындай элге жөнөкөй сөз менен айта аласызбы, эмне бизге келе элек? Жана айтып кетпедимби, көп жылдан бери ала албай жүрдүм деп. Ошол дүйнө жүзүндө ошол чет элдерде инженерлер аябай так жасап чыгып коюшту. Аны алган менен дагы иштей албаган учурлар болуп калып атат. Ошол себептен жанагы 2GIS деген Кыргызстанда жок. Мына ушуну биз алып келдик. Эми азыр Кыргызстанга регистрация документтерин тактап атабыз, алып барып тапшырабыз. Биздин Кыргызстанга так жанагы соответствие болот турган болсо, анда уже биз Кыргызстанда колдоно баштайбыз. Аны бир эле киши адис үйрөнүп алып иштете береби же бир нече кишиби ал? Ал 2-3 кишинин жардамы менен болот. Биринчи бул айтишник деп коебуз, жана компьютерди аябай мыкты билген киши болуш керек. Экинчиси мыкты рентгенолог болуш керек. Үчүнчүсү мыкты хирург болуш керек. Ал үчөө тең силерде бар. Ал үчөө тең бизде бар. Анан бул үчөөнө дагы ошол бир аппаратты иштетиш үчүн ушул үчөөнө керектүү кабинетте мыкты жарыктандыруу системалар болуш керек. Андан сырткары компьютерный томография болуш керек ушул аппаратты иштетиш үчүн. Андан сырткары ушуларды жанагы бири-бирине айкеш келген инструменттер болуш керек. Вот ушулардын баары так боло турган болсо, ошол биз Кыргызстанда жок, сиз сураган жанагы дүйнөдө эң актуалдуу болуп аткан. Деги эле бардык хирургдардын, имплантологдордун жанагы ойлонуп жүргөн максаты кандай кылсам ушуну дагы жакшыраак кыла алам деген ой максаттарын чечүүчү инструмент ушул эң бүгүнкү күндө актуалдуу болуп турат.
жаңы технологиялар өнүктү, бирок албетте анын баасы дагы эми жогорулайт болуш керек. Кантип эле мындай апарзан эле болсун. Жаңы нерсе баары бир кымбат болуш керек. Анан бирок эми ушул жерде суроо да, эски ыкма менен 2000 сомго пломба койдуруу менен жаңы технологияны колдонуп пломба койдуруунун мисалы сапаттык айырмасы чоң болобу, ооба, ошол жаңы технология менен жаңы аппарат менен иштеген врач билиш керек. Эски технология менен иштеп жүргөн врач жаңы аппарат менен койгон пломба бул сапаты жок пломба болуп калат. Эгерде ошол инструменттерди, жаңы технологияларды окуп билген врач ошол жол менен кое турган болсо, анда ошол пломба сиз айткандай көпкө чейин жүрөт. Эски туура баягы 10 жыл мурда армияда пломба койдурдум эле, 20 жыл болуп кетти деген жүрөт дегендер дагы жок эмес. Чыгат арада. Ошол пломбалар дагы бир кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн коюу ыкмасы туура болгон үчүн ошолор дагы кызмат кылып атат да. Бул жерде дагы жаңы технологиянын жардамы менен айталы, бир жакшы аппараттын жардамы менен коюлуп аткан пломба, эгерде дарыгер коюп аткан дарыгер ошону туура так койбосо, ошол пломба дагы 2 ай, 5 ай, 1 жылга жетпей түшүп калышы мүмкүн. Сиз өзүңүздүн же жакындарыңыздын тишин дарылатууда ошол биздин Кыргызстандагы дейли клиникаларда колдонуп жүргөн кайсы бир жаңы технологияны, мейли жаңы болмоктон башка болсун, колдонбойт элем, колдонбогула деп кеңеш берет элеңиз? Абдан татаал суроо. Бирок мен азыр ойлойм да, ушул технологиясы аябай жакшы экен деп мен бир убагында бир дарыгерге баргам да. Ал дарыгерде чындыгында технологиясы салыштырмалуу бир аз алдыга кеткен болчу ошол кезде. Азыр кандай билбейм. Барганымда мени ошол аппараттардын жардамы менен тишимди туура эмес дарылап салган да. Демек анын ыгын билиш керек. Ар бир ошол кайсы кнопкасы, кайсы функциясы аны жакшы билген адис болуш керек да. Эми ушудан келип чыгат, жаңы аппаратты жакшы билген киши коюш керек деген түшүнүк келип чыкты да магачы. Анан азыркы күндө сиз кимге барат элеңиз деп атпайсызбы? Да, мен дагы адам, мен дагы организм, биз да тишти колдонуп атабыз, күнүгө тиштеп атабыз. Кээ бир учурда катуу тиштелип кетет, кээ бир учурда тамакты кылып калат арасына. Менде менин бир жакын жакшы досум бар. Өзүм үйрөткөнмүн. Ал главврач болуп эмгектенет. Ошол иштеп жүргөн убакта главврачтар эми көпчүлүгү баягы управление менен алек болуп калат. Мен билбей калып атат окшойм, үйрөнөйүн дейт. Келип менден үйрөнгөн, өзүм үйрөткөн врач досум бар. Ошону бир тишим ооруп калса эле чакырам. Кел. Мен жака жок, сен жака барба, бияка кел. Бу жерде мындай кыласың, көрсөтүп, өзүм айтып берип, анан ушул тиштерди дарылатып жүрөм да. Мен кийинки берчи суроомо жооп берип койдуңуз. Мен анткени сурайын деп аткам. Сиз адамдардын тишин дарылап жүрөсүз. Сиздин тишиңизди ким дарылайт деп көрсө. Ошол жанагы кимге барасыз дегенде уже мен ойма ошол келди. Себебинде бул акыркы эле кече Кытайга да чогуу барып келдик. Ошол жерде дагы мен тишиме пломба эме жана тамак аш тыгылып атат деген аныкын келип эле ошо келген күнү оңдодук, кече күнү да. Ага чейин мен тиштерим оңдоп жүрчү да. Ал мага ага чейин анын тиштерин оңдоп жүрчү, бирок бул жанагы сиз айтканга ошол дарыгерге мен көбүрөөк ишенем. Туура, ал баягы технологиянын аркасынан окуп атат, үйрөнөйүн деп аракетин кылып атат. Кээ бир учурларга акылы жетпей, ушуну кандай кылсам деп сурап атабыз, биз деле сурап атабыз да. Ошол учурда бири-бирибиз менен кеңешип, мына жерин мындай кылсаң деп, анан ошол бир жакшы результаттарга жетип атабыз да. Сиздин клиникаңызда мисалы үчүн заманбап бир жабдыктар бар дейли. Жаңы ошол Кытайдан жанагындай Кыргызстанда жок бир ошо бир технологияны, ошол жабдыкты алып келдиңиз. Андан башка дагы толтура ыкмалар турат.
бирок бейтаптын капчыгы кичине эмерээк, ага чөнтөгү жукараак дегендей. Анан ошол жаңы технологияны сунуштардан мурда мындай капчыгына карап дагы эски ыкманы, эски мурда кылып жүргөн эле докторлор, тиш докторлор кылып жүргөн ыкманы сунуштайсызбы капчыкка карап? Бул жерде мен эң көңүл бурчу нерсем менин ал да жанагы келген оорулуунун капчыгы эмес. Бул менин келечектеги же болбосо бүгүнкү күндөгү болгон коомдо тиш дарыгерлердин арасындагы же болбосо жанагындай бир ордум. Аброюңуз. Аброй. Эгерде мен анын чөнтөгүнө карап жанагы жаңы алып келген аппарат, жаңы инструмент же болбосо ушул жакшы коет. Бирок ага оорунун капчыгы туура эмес. Чак келбейт. Мен аны менен эмес, жөн эски метод менен коюп кое турган болсом, бул мен үчүн жүрөгүмө тынчтык бербейт. Мен оорунун капчыгы жакшы болобу же болбосо ал өтө колунан келбей, мен ошону колдонушум керек. Эгерде мен ал инструментти колдонбосом, колдонбой туруп жасасам да ал инструмент полкада турат. Колдонсом дагы кайра полкага барып турат. Ошол сыяктуу мен капчыгы жакшыбы, жаманбы, колунан келеби, келбейби, баарына ошол бүгүнкү күндүн талабы болгон эң жакшы инструменттерди, эң жакшы оборудованияларды баарына бирдей колдонушум керек. Келечекте стоматология мейли Кыргызстанда, мейли деги эле дүйнө жүзүндө да кандай бир жаңы жакка дагы өзгөрүшү мүмкүн, кандай нерселер пайда болушу мүмкүн? Эми силердин караган эткениңер, окуганыңар, укканыңар көбүнчө ушул стоматологияда кандай жаңы нерселер пайда болушу мүмкүн? Балким 10 жылдан кийин, балким 20 жылдан кийин тишти такыр чукулабай эле, бургулабай эле дарылап койчу ыкмалар чыгабы? Азыр элестете албаганыбыз менен. Мүмкүн чыгып калышы мүмкүн. Себеби искусственный интеллект бизге аябай оюбузга келбеген нерселерди көрсөтүп коюп атат. Жакынкы арада, жакынкы бир 10 жылдын ичинде медицинада, бирок бул кесип жоголбойт. Муну баса белгилеп айтышыбыз керек. Компьютер менен жакшы иштегендер дагы тишти мында алып туруп дарылап койсо, мына кнопканы басып койсоң тишти дарылап коет, же болбосо муну дарылап койсоң тишти жулуп коет, муну басып койсоң жулуп коет деген нерсени ойлоп чыкса дагы, муну ошол тишти окуган киши, билген киши өзү айтып деп туруш керек да. Ошон үчүн келечектеги жаңы чыккан технологиялардын арасында биздин акылыбыз жетпеген дагы көп нерселер чыгышы мүмкүн. Азыр айта албайм. Бирок жанагы япондор тиш өстүрүптүр деген чыгып атпайбы? Ошолго мен көп ишенбейм. Ал жөн эле бир медиадагы маалыматтык бир хайппы же кандай? Булар аракетин кылып жасап атышы мүмкүн. Бирок ушул ачакты бизде урукту коюп өстүргөн күндө дагы бул толук тишти бүгүнкү биздин тишибиздин размери, тишибиздин узундугу, кыскасы, жана бүт размерине ылайыктуу болуп кызмат кылып, ошондой катуулукта кызмат кылат деген мен акылым жетпейт ага. Себеби бул биздин организмибиз баягы уникалдуу. Бул ойго келбеген нерсе да. Ооздо көбөйүп кетиши мүмкүн ал тиш, урук салса. Быжырап көбөйүп кетсе кандай кылып токтотот аны? Же болбосо кичине өсүп эле токтоп калса кантип өстүрөт дагы? Ушундай бир эмелер бар да, суроолор көп да. Эми интернет түйүнүндө азыр көптөгөн видеолор бар. Каалаган видеоңду табасың. Медицинага байланыштуу, докторлорго байланыштуу кээ бирки видеолор жүрөт, күлкүлүү видеолор. Чоң эле кишилер жана уколдон коркуп качып жүрөт апалап. Анан кийин ошол сыяктуу сиздин ушул тиш дарылоо, стоматология багытындагы ушул практикаңызда ошондой бир күлкүлүү бир учурлар же болбосо адамдар
ой тобо ушундай да ойлошот экен деген сыяктуу сизди таң калткан, ой бусурманым, ушинтип да ойлойбу деген сыяктуу кайдыгерликтер балким ушундайлар барбы? Мындайлар көп кездешет. Менде бир учур болуп калды. Эми ал кезде мындай азыркыдай запись менен балким өзү жазылып өзү келген учурлар эмес, чалып келген учурлар эмес. Мына ал убакка барат элем деп. Ал убакта келе берет эле. Ушул жерде иштейт, Нургазы кайсыл жерде иштейт, ушул жерде иштейт, болду, келе берет эле да. Очередь болуп калган. Анан бир эми жалган айтпасам бир 15-20 киши болсо керек. Мен баягы кабыл алуу прием башталды. 4-5 киши жана кабыл алгандан кийин мени срочно жана бизде ал убакта главврач дегендер болот. Ошо главврач мени бир жака жөнөтүп калды. Анан чыктым дагы, сыртта бир 10-15 киши турат да. Кечиресиздер, мен бир жака кетип аттым эле. Ушул бир ишти жөнөтүп калды эле, ошого барып келишим керек десем, ох, жана очередти келип калган экен. Нургазы жакшы болбоду. Азыр мен кирейин деп аттым эле. Сен кетип атканың жакшы болбоду. Анда мен эртең келейин деп бүрсүн. Ушинтип кеткен учурлар да болгон. Анан дагы ушул сыяктуу эле тиштери болбой калган бир атамдын досу, Айша атам болчу. Баары азыр деле Кудайга шүгүр жүрөт, жакшы жолугуп калабыз анча той топурда. Ошол киши мени күлкүгө салган. Тиштери жаман мындай эскирип калган, анан жакшы оңдодук, баарын сонун кылдык. Анан бир күн тойдо көрүп калдым, мен көңүл бурбапмын. Нургазы бияка кел, отургузуп жанына. Анан сен эмнени байкадың дейт. Иштекени байкабадым, тынччылыкпы десем, сен жакшы эмес доктор экенсиң деди. Сен мындай өзүңдүн ишиңди жакшы билбейт экенсиң деди. Неге десем, сен мени кара, мен 6 ай мурда сага тиш салдырганымда кандай көрүнүп турдум эле, азыр ошону кара, муну кара деди. Аны ойлосом, мына карасам эми кичине толуп алган, мындай сонун болуп калган. Эмне болду Айша ата, тынччылыкпы десем, сен тиш салган мезгилде дейт, тиш салып аткан мезгилде тиштериңизди жакшы оңдоп койгондон кийин сиз семиресиз, толосуз деп айтпадың. Мен тиштерди салдыргандан кийин толуп кеттим деп анан тамашага салып күлтүргөн учурлар болгон. Жакшы болгон турбайбы анда десем, ооба, тамак ашты жакшы жеп калдым, мына эми жакшы болуп калдым деп. Ушундай күлтүргөн учурлар болгон да. Баягы кыргыз кинолорун айтайын деп атам, ошол Көчө деген бир фильм бар, кыргыз фильми бар. Ошондо баягы бир жерге ошо ГЭС куруу үчүн бир айылдын элин Какырсайга көчүрүп, анан ошол элдердин арасында шаардан келген бир стоматолог, тиш доктор болот. Ошол тиш докторлор эми баягы тишти дарылатканын, тиш салдырганын, алтын тиш салып бергендердин баарына баягы акысына берерге акчасы жок, анан күзүндө эгин-тегин бурса беребиз дегендей кылып, анан кийин ошентсе керек, анан тиги диалог бар эмеспи? Могу какырсайлыктардын тегинен көбү мага карыз депчи. Десе анан баары күлүп атат, баарынын тиши алтын экен да. Анысыңарындай сизге эми азыр кымбатчылык, инфляция неме болуп атат, анан сизге кайрылгандар негизи акчадан сырткары, эм банк менен башка менен которгондон сырткары күзүндө картошка менен берейин дегендер да болобу? Андай учурлар мурда болчу эле. Жанагы райондук же болбосо ошо сиз Какырсай деп айтып атпайсызбы? Ал биздин башыбыздан өткөн. Айылда иштегенде айылдын жарымы бизге карыз болгон учурлар болгон. Бирок эми шаар жеринде жакшы эле. Шаар жеринде анан берем дегендер аз. Аябай аз кездешет, себеби дегенде бул жерде түшүнөт, билет. Биз материалдар сатып алып аткандарыбыз. Анан берем дегендер булар кимдер? Булар менин бир туугандарым. Жакындарым. Тишти дарылатты, анан кийин эми тишти дарылагандан кийин акчасын бериш керек да. Ал кезде эми анан берейин, бир жумадан берейин дегендер бар. Ал убакта жөн эле кой деген учурлар бар. Чын эле бере албай атса, аларды жөн эле кой дейбиз. Анан кээ бир туугандарым бар, күйөөлдарым бар. Алар дагы тишти дарылагандан кийин жанагы мамилени бузбайын дейби, акчаны берейин деп аракет кылышат, алардан албай койгон учурлар бар.
кээ бир больнойлор бар, тааныш эмес болсо дагы акчасын жана ашыкчараак берген учурлар бар, алардан да калбай койгон учурлар бар. Бул турмушта баягы жашай берсең көрө бересиң деген бар экен да. Ошондой болот экен да. Жакшы. Нургазы мырза, сиз могу ислам жаатында мындай ибадат маселесинде, намаз маселесинде бул жакты да кошо ала жүргөн инсансыз. Ал нерсени эч кимге колко кылбай эле намазыңызды окуп, ишиңизди, адистиңизди кылып жүргөн инсансыз. Бирок эми ушуга байланыштуу бир суроо пайда болуп атат. Сиз бейтаптарды кабыл алганда маңдай теске отуруп алып туруп анын жүзүн, ал аял киши болот, жаш кыз болот, анан бет маңдайында ушундай мындай бетме-бет карайсыз, колуңузга колкап кийип алып туруп анан карайсыз, ошол кыздын же келиндин жүзүн көрөсүз. Шариятта болсо билесиз, баягы кандай болуш керек. Ошол жагынан кандай өзүңүздө мындай ойлор? Бизде Куранда да айтылат го, эми арабчасын так туура айта албай калышым мүмкүн, бирок шифаны издегиле дейт да. Шифаны издегиле дегенден биз эмне жыйынтык чыгарабыз? Эгерде мен эркек кишимин, менин тишимди, же болбосо көзүмдү, же болбосо кулагымды эң мыкты билген бир аял бар. Кулакты дарыласа, айталы, эң мыкты билген бир аял бар. Ошол ичиндеги ар бир жанагы кан тамырларынын кайсыл жерде жайгашканын билет, кайсыл тамыр, кайсыл кан тамырдан воспаление кетип атканын билет. Ошол дарыласа, ошол айыгат. Мен билем. Жанында дагы бир эркек, 2-3 эркек бар. Ал эркектер да, алар да жакшы. Алар да жакшы дарылашат, бирок мынчалык эмес. Мындай окусам, муну аябай макташып атат. Мен шифа издеп атам. Биз аялга барбай, мен эркек элем, аялга дарылатканга болбойт, же болбосо аял элем эркекке дарылатканга болбойт деп. Эркекке барып, эртең мен дарылаткан жерим кайра дагы осложнение болуп, дагы бир зыяны тийип калса кандай болот? Андан көрө мен барып жанагы аялга, мен анда негизгиси биздин ниетибизге жараша болот да. Бардык нерсе ниетте. Бардык нерсе ниетибизге жараша болот. Бул жерде аял кишиге биз кулагым оорса, кулагым, тишим оорса, тишим, кайсыл жерим оорса, ошол жерди көрсөтүп айыктырган эле барабыз. Бизде андан ашкан же болбосо андан баягы жаман ойлор кетпеш керек. Биздин ниетибиз туура болуш керек да. Эгерде бизде оюбузда, ниетибизде кара ой, кара ниет боло турган болсо, анда бул мусулманчылыкка туура келбейт. Ошондой эле аял киши дагы тишти дарылаган мыкты эркек ошол жерден жана айыгуу маселесинде, жакшы дарылоо маселесинде ошол киши жакшыбы, ошого барыш керек. Бирок ошондой бир учурлар болобу? Мисалы үчүн күйөөсү аялы менен келет, жоолук салынган, өзү сүннөт дегендей сакал учан анан мындай карап туруп, ушундай бир талап кылган, же ошо жанында туруп алган дегендейчи, күйөөсү. Ошондой учурлар болуп калабы мындай шарттарды коюп? Болот, аябай көп. Кээ бир учурда аялым мен только аял кишиге эле киргизем, ошого эле киргизгиле деп талап койгондор бар. Ал аял кишиге кирет, ал дарылайт. Бизде да аял кишилер бар, алар дарылашат. Алар жеңилдерин дарылашат. Эми кээ бир учурда жанагы аябай сложный учурлар болуп калат. Эми Кудай сактасын, негизинен ага жетпесин. Ошонсе дагы ошол оорууну эгерде ошол дарыгер биздин айым дарылай албаса, анда сөзсүз түрдө башка ошол ооруну дарылай турган эркек болсо дагы, аял болсо дагы бул жерде подключение болуш керек. Кошулуш керек. Эми шарият жагынан айтсак, кээ бир клиникаларга барсаң, бөлмөлөрү бар, бейтаптар келет, анан мындай бөлмөлөрү дубалдан, туюк көрүнбөйт ичи. Сиздики бүт айнек тосмолор мындай көрүнүп турат, бир жактагы келген бейтаптардагы кызын алып келеби, апасын алып келеби, мындай карап турушат. Анан экранда дарылап атканыбыз да көрүнүп турат. Эмне кылып атканыбыз бүт баары. Бизде ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Анан ошол аял кишини
алып кирип дарылаганда эгерде жолдошу, байкеси же болбосо иниси, баласы жанына кирип тургам деген болсо, анда дарылоо учурунда киргизип турсак болот. Эгерде ошол операция болбосо, биз аны сиз айткандай жана айнектер менен ал биракта туруп деле карап турса болот. Ал жерде бизде эч кандай биздин максатыбыз эмне? Биздин максатыбыз оорулуу келгенде ошого жардам берүү, оорусун чечүү, ошол оорулган жерди дарылоо да биздин максатыбыз. Ошол жолдошулу ким болсо мен кирип турайынчы деген болсо маселе жок, кирип тура берет. Операциялардан башка учурларда. Анча мынча эле ушул тиш докторлор чакырып же медициналык бир адисти чакырып ушинтип маек кылып калганым болбосо, бизде ушул Кыргызстанда ушул медициналык адистер боюнча мындай бир китеп, журнал, албетте азыр эми соц тармактар чыкты, ар биринин өзүнчө баягы социалдык баракчалары бар. Бирок ушундай бир өзүнчө бир адистик деңгээлде элге түшүндүргөн багыты бизде аксап жаткандай да, мындай. Ошон үчүн кандай бир өзүңүзчө стоматологиялык клиникада өзүнчө бир медиа борбор ачып, элге түшүнүк берүү жаатында бир же болбосо бир мейли бир жөн эле айтып койбостон соц тармакта китеп балким жазып, жөнөкөй колдонмо брошюра иретинде ошондой сыяктуу да бир ойлор жокпу? Бар, биз буну баштаганбыз, чыгарганбыз. Бул орус тилинде болуп калган, кыргыз тилинде эмес. Биз жанагы тиш дарылаганда кандидаттык иштери бар го, ошого ыктап жасаганбыз, китептер жазганбыз. Бирок ошол элге жеткиликтүү болсун үчүн жалпак тил менен аралаштырып, элге түшүнүктүү кылып жасаш медицинада бир аз кыйыныраак. Ошончо дагы биз врачтарга, биздин коллегаларыбызга жеңил болуш үчүн ошол бир аз жалпыраак кылып, же болбосо ошол кайсыл жерден кантип өтүш керек, ошол маселелер боюнча, бул боюнча кичине брошюркаларды, китепчелерди жасаганбыз. Ал эми адабий китептерди окуган, китеп окуган негизи жакшы, мен да жакшы көрөм. Ошол адабий китепти окуганда биз кызыгып кирип кетебиз да китепке. Медициналык китепти окуганда ал жерде терминдер бар, аларга адам, жөнөкөй адам кызыгып кирип кетүүсү кыйын. Ошол себептен журналдарга жанагы китептерди чыгаруу маселесинде бул кичине кыйыныраак болгондугуна байланыштуу, талап азыраак болуп калгандыгына байланыштуу мунун аркасынан иштөө кыйыныраак. Бирок биз врачтар бири-бирибизге жардам берүү максатында ушуну ушундай дарыласаң болот, мынал инструмент менен мынандай кылып ачсаң болот, жапсаң болот. Ушундай жаатында китептер жазылып, брошюркалар жазылган учурлар бизде бар. Жасалып атат. Бул ушул медициналык адистер, докторлор, айрыкча ошо стоматологдор биз угуп көрүп, окуп да жүрөбүз интернеттен. Чет өлкөлөрдө өтө жогорку маяны алган адистер катары бааланат экен да. Анан бул багытта мисалы үчүн мен ушул стоматологдук окууну окуйт элем. Ушуну менен окуп туруп анан чет өлкөгө барып ушуну менен көп акча табат элем деген жаштарга кандай кеңеш айтат элеңиз? Эгерде көп акча табат элем деген ой болсо, анда жакындабасын. Бүгүн уже ал ойунан кайтсын. Эгерде мен ошо стоматологиядан байыйт элем, стоматологиядан ушундай бир кымбат үйлөрдү алып же жанагы машиналарды алып деген роскоштарга кызыга турган болсо, анда бүгүн кайтсын деп айтат элем. Бул ойдон кайтсын. Анткени стоматология бул акча табуучу бир тармак эмес. Бул элге жардам берүүчү медицинанын бир жолу. Стоматология келгенде тура бир аз жанагы өзүнүн коюлган баалары бар. Ар бир иштеген адистин акысы бар. Элементардуу айта турган болсок, машинанын дөңгөлөгү жарылып калса, тура өзүңүз кылсаңыз болот, бирок жанагындай сапаттуу болбойт. Ал дагы 1 километрден да бузулуп калышы мүмкүн. Ошол сыяктуу адиси жасай турган болсо, вулканизацияга барабыз, шинаны чечтиребиз. Чечкен 100 сом. Ичин тазалап жамаган
500 сом. Анын үстүнө бүт жабдыктары бар. Бүт жабдыктары бар ошол жерде. Жеңил. Баягы 20 мүнөттүн ичинде жасап коет. Жасап, аны 600 сом, 700 сом берип чыгып кетебиз. Эмне үчүн тишке келгенде биз аяшыбыз керек. Бул биздин организмибиз болуп атпайбы? Биздин оозун ичинде бул организм болуп эле жөн эле турбай атат да. Бул күн сайын иштеп атат. Жанагы бир мотор сыяктуу тамак аштын келген тамак аштын баарын майдалап атат да. Тегирменде жанчып атат да, ашказанга киргизип берип атат. Ошол жерге бир аз вложение кылуудан качабыз, а бирок кымбат машина айдайбыз, кымбат кийим кийебиз, бренд телефондорду көтөрөбүз. Тим эле жанагындай таксилерде, жанагындай кымбат немелерде жүрөбүз. Тишке келгенде бир аз аяп калышыбыз мүмкүн да. Мен дагы ошол айтат элем, негизинен ден соолуктан аябаш керек. Жакшыраагын пломбанын дагы, уколдун дагы, бүт тиштин дагы, бүт баарынын жакшыраагына басым жасасак, кийимге басым жасагандай эле көйнөктүн арзаны бар, кымбаты бар. Ошол сыяктуу эле бул тиштин дагы арзаны бар, кымбаты бар, ошол сыяктуу кичине кымбатыраак алса көбүрөккө чейин кызмат кылат да. Мен ушул маектин соңунда сизге мындай тамаша суроо. Мен билем сиз юморду жакшы көрөсүз. Экөөбүз сүйлөшкөндө бир аз юмор менен дагы сүйлөшүп жазышып калабыз дегендей. Тиши ооругандар болгон үчүн ушу тиш доктурлар силер иштеп атасыздар. Негизи ушул өңүттөн алганда кандай тилек кыласыздар? Мындай тиш ооругандар такыр болбосун дейсиздерби же элдин тиши бат-баттан ооруп турсун дейсиздерби, кандай? Ушундай дуа кыласызбы дейт экенсиз да? Мен ойго салдыңыз бирок. Эми негизинен тиш ооруп калсын, анан кийин эртең мага келсин деп ниет кылбайбыз чындыгында. Бул оюма келбептир. Анан тиштери дагы оорубай калсын, ушул эч тиш докторго барбай калсын деп дагы мындай ниет кылып дуа кылбайт экенбиз. Болгону ушул мен мага бир акыл бер, илим бер деп гана ниет кылабыз. Бул тиш оорубасын, эми элдер бири дагы стоматологияга барбай калсын деп ниет кылган күнүбүздө дагы бул акылга салынганда дагы бир күн болбосо бир күн тиш сынышы мүмкүн. Колдонулуп атканда дагы бир ушул дарыгер баары бир жерде бир керек болуп калышы мүмкүн да. Бирок тиши ооруп калсын деп кылбайбыз. Тиши ооруп калсын деп эч кимди ойлоо, мындай ошондой ниет кылбайбыз. Ойго келгис нерсе. Ойго келбейт да. Тиши оорубай калсын деп дагы ушундай ниет кылбайм. Мен тиши оорубай калсын деп кайсыл учурда ниет кылам? Мисалы бирөөнүн тишин дарылап бердим. Операция жасадык. Кестик, жакты, ачтык, ошол сөйөктөр менен иштедик, тиктик. Кудай. Ошол тишти дарыладым. Калганын эми өзүң жолуна кой. Оорубай калсын. Жана кишиге деле айтам, эми тишиңиз оорубай калсын. Илайым ушуну менен бүтсүн. Жакшы болуп кетсин деп ошондо гана айтабыз. Анан ага чейин тиш оорубай калсын деп айта элекпиз да. Чоң рахмат анда. Анан бирок бир нерсени айтып коеюн. Мен ушул бир жеке мектептин, же бир лицейдин, же бир колледждин ушу мүдүрүн, жетекчисин чакырганда, же бир ушул адамдын ден соолугун караган адисти чакырганда, же бир молдокени чакырганда сөзсүз комментарийде телефону кайсы деп жаза беришет да, мага чейин. WhatsApp-ма чейин жаза берет, берип коесуңарбы деп. Анан эгер мүмкүн болсо, телефонду өзүңүздүн оозуңуз менен да айтып койсоңуз, ошол кайсы жакка кайрылса болот. Тиш ооругандар, тиш койдурам дегендер, тиш маселеси боюнча ушул менин көңүлүмө уюду, ушул адистин айтканы дегендер кайсы телефонго кайрылса болот? Биздин клиникабыз Исанова 118-де жайгашкан. Фрунзе менен кесилишет. Анан телефон номерлерибиз болсо 0552 75 55 55 деген номерлер бар. Ошондой эле 0700 75 55 55 деген эки телефон номерибиз бар. Бирөөсүндө WhatsApp дагы бар.
ошол жерге жазып кайрылып убагында жооп бере албай калышы мүмкүн, же болбосо чалганда кыздар жооп берип калышы мүмкүн, өзүм жооп бербесем дагы ошол жерге жазылып чалып келе берсе болот. Ушундай бир сиздей күчтүү журналисттер бизди ушул тиш боюнча маалымат берип койчу деп чакырса, ошол маалымат бергенге кетип калсак, же болбосо жанагындай чет элге окууларга кетип калсак, же ушул эле жерде бир окууларга кетип калган эле учурларыбыз болбосо, биз дайыма жумушта болобуз. Нургазы мырза, анда келип бергениңизге мен ыраачылык билдирем. Анда элдин ден соолугу, элдин тиши бул силердин ишиңер экен. Ошол ишиңерге ийгилик, элдин батасын алып, элдин соонуна калып жүрө бериңиздер, бар болуңуздар. Жараткан сизди туура жолдон адаштырбасын, бар болуңуз. Рахмат. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик болсун. Рахмат.